Бибигүл Төлегенова Казакстандын музыкалык өнөрүнүн сыймыгы деп айтсак аша чапкандык болбойт. Ал миллиондордун сүймөнчүлүгүнө айланган кумир, легенда. Анын үнү жана өмүр баяны балдар музыкалык мектептериндеги сабактарда айтылып, ал эми казак опера өнөрүнүн өнүгүшүнө кошкон салымын көптөгөн маданият жана музыка таануучулары изилдеп келишет. Солганша гүлүм күздө тоңуп, ана деп ән салам. Жүрейін мейлі жүзге толып, бөбекпін мен саған. Мама, 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 мәңгі дос сен ғана. Бибигүл Төлегенованын лирика колоратуралык сопраносы суктандырат. Анын ууртунан ыр саптары жеңил жана тунук агым менен чууруп, аны угуп тургандарды музыка искусствосунун эң жогорку деңгээлине чейин алып чыгат. Узакка созулган чыгармачылык өмүрүндө Бибигүл Төлегенованын репертуары ар кыл авторлордун, бирок биринчи кезекте албетте казак авторлорунун опералык чыгармаларынын чексиз галереясына айланган. Көбүнө казактын халық әндері. Аларга казак улуттук ырлары кирет. Ырчы канчалык даңазалуу жана дүйнөгө таанымал атактуу болууну канчалык кыялданбасын, Оболу ага өз мекенинин маданиятын билүүсү жана түшүнүүсү керек. Мәдениетіңді біліп алу керек. Сондықтан мен өз карьерамды казак ырларынан баштагам. Бүгүнкү күнү менин репертуарымда 1000ден ашык казак улуттук ырлары бар. Айрым ырларым адамдар үчүн белгисиз. Алар мага биз аларды уккан эмеспиз деп айтышат. Ошентсе да мен аларды ырдап келем. Біреуге айтып берсем даже білмейді. Бұл білмейміз, естігенне ал емес деп. Вот, мен ол әндерді білем. Ол кісінің ең Анын эң атактуу чыгармасы албетте Каухар таш. Ал казак элери, ал ырды Хамиди менен бирге аткарган. Анын репертуарында дагы башка көптөгөн ырлар бар. Бирок эгерде биз аларды саноого ала турган болсок, абдан көп убакыт кетирмекпиз. Убакыт кетет. Бибигүл Төлегенова өзүнүн чыгармачылыгында бейне баракчасына айланткан дагы бир чыгармасы Булбул деп аталат. Ал ырды аткаргандан кийин ырчыны дагы Булбул деп атап калышкан. Булбул ырына кайрылсак, азыркы кезде таланттуу ырчылар абдан көп. Бирок ошолордун бири дагы ал ырды Бибигүл апабыз аткаргандай жан дүйнөсү, элдин сезимине өткөрүп бергендей аткара алышпайт. Эч ким таарынбасын, бирок бир дагы жаш аткаруучу ошонун баары Булбул ырчыбыз өткөрүп бергендей бере алган эмес. Бибигүл Төлегенованын чыгармачылык жашоосун изилдөө менен үтүр коюу аркылуу маданият ишмерлери Советтер Союзу учурунда жана эгемендүү Казакстан болгондо арзыган. Ал алган баардык сыйлыктары жана наамдары менен таанышып чыгууга болот. Баса Бибигүл Төлегенова СССР мезгилинде социалисттик эмгектин баатыры наамын алган акыркы адам болгон. Ал 1991 эле. Дал ошол жылы Советтер Союзу таркаган. Өзүнүн артынан советтик наамдарды, даражаларды жана сыйлоонун башка түрлөрүн дагы тарых ала кеткен. Бирок ошол сыйлыктардын баары ушул укмуштуу ырчыбыздын жашоосунда орун алган. Тегингиси анын бүтүндөй чыгармачылык жолу бийлик өкүлдөрүнүн аны таануусу жана элдин сүймөнчүлүгү аркылуу жарык болгон. Айрымдарына Бибигүл апабыздын бешенесин тагдыры өзү сылап, сүйүп кеткендей сезилиши мүмкүн. Ким болбосун ал талантка бай, сулуу, харизмалуу, анын стилдүү сезими бар экенин дароо аңдай алат. Бирок ошол айымда кубаттуу күч, эрктүүлүк, эгемендик жана данышмандык бар экенин дароо эле байкай коебуз. Әрине ол жеңіл болған жоқ. Оңой болгон жок. Көптөрү тигил үстү жагында олтуруп алып ырдаганды жеңил деп ойлошу мүмкүн. Бирок мунун баары оңой жана дароо эле келе калган жок деп айтмакчымын. Мен 1937 жылы репрессияланган үй бүлөдө төрөлгөм. Атам камалып, кийин атылып кеткен. Ошол учурда менин балалыгым да бүтүп, бир заматтын ичинде бойго жеткен адамга айлангам. Апама жардам берип, анткени ал 7 баласы менен калган. Балдардын арасынан жардам бере алган жалгыз мен болгом. Ошондуктан чыгармачылык жашоомду баардык кыйынчылыктарга карабай, талыкпай эмгектенип, маданиятты, ырды түшүнсөң ошондо ийгиликке жетээриңди ар дайым билчүмүн. Кудайга шүгүр, азыр үнүмдүн, эмгегимдин аркасында барктуу адамдар катарына кирдим. Халыктын алдына сыйлык, урметтүү адам болуп отурум. Сонун өзүнө мен бактымын.
Бибигүл апа айткандай, анда балалыгы деле болбоптур. Ал тууралуу аз, сейрек сүйлөйт, анткени ал ошол учурду эстегенди жактырбайт. Ал кезде атасы адаттагыдай эле мектепке алып барган 8 жашар кыз бар эле. Алардын бири дагы бири-бирин көрбөй калабыз деп ойлогон эмес. Ошол кезде апам 7 баласын жүрөгүнүн алдына көтөрүп жүргөн. Жокчулук, ачкачылыкта орун алган. Анысы аз келгенсип эл душмандын үй бүлөсү катары жаман көздөр да болгон. Кайгы ушунчалык көп болгондуктан 1941 жылы дагы бир каргашалуу окуя согуштун башталгандыгын деле дароо сезе алган жокпуз дейт Бибигүл апа. Концерн жұмыста, концерт заводта істедім, мясо комбинатта істедім. Бала кезимде консерва заводунда, эт комбинатында, жыгач комбинатында иштедим. Кайда гана иштеген жокмун. Анткени ал кезде улуу ата мекендик согуш жүрүп жаткан. Согуш жылдарында да биз балдарбыз. Баарыбыз иштечүбүз. Анткени чоңдордун баары фронтко кеткен. Кары-картаңдар балдар гана калышкан. Ошондуктан биз өзүбүздү балдар деп эсептечү эмеспиз. Иштечүбүз. Мен 18 жашка чыкканда Семипалатинскиден Алматыга келип заводко жумушка орноштум. Анан консерваториянын жайкы даярдоо курсуна тапшырдым. Консерваторияга чык, Кудайга шүкүр. Дайымдык курска. 6 жыл окуп консерваторияны аяктап, анан театрга келдим. Анан 1-2 жылдан кийин мени филармонияга жиберишти. Курмангазы оркестринде 11 жыл иштедим. Ошол жылдар аралыгында дээрлик баардык колхоздорду, совхоздорду, жайыттарды спектакльдер менен кыдырып келдим. Ауыл шаруашылык еңдекелер да, егіншілер, малчылар бәрін аралап шықтым. Диванын сахна сулуусунун мааракеси Бибигүл Тулегенованын 95 жылдыгына арналган концерт. Сүймөнчүлүккө айланган ырчы көрүүчүлөр арасындагы көрөрмандарына ыраазычылыгын билдирүүдө. Ал баштагыдай эле сулуу, нурдуу, акылы тунук, эс тутуму зирек, бирок ден соолугу анын сахнада көпкө болуусуна тоскоолдук жаратууда. Ал үчүн жана анын урматына атактуу болгон кесиптештери ыр-майрам уюштурууда. Алардын көптөрү өзүнүн окуучулары. Бибигүл апамыздын концертине осы енді біздің аңыз адамымыз. Бибигүл апа ал биз үчүн чыныгы легенда. Мен консерваторияда окуп жүргөндө Бибигүл апа мугалимдик кесипти аркалаган. Акыркы курста окуп жүргөн кезимде таанышканбыз. Биз ал кишинин акыркы студенттери болчубуз. Ол кишилердин соңғы енді экзаменде бизден кабылдаган студенттердин соңғы туягы боларбыз деп өзүм айта алам. Силер бүгүн ортоктош боло турган концерт анын мааниси өлкөбүз үчүн канчалык маанилүү экенин тастыктап турат. Ал чыныгы легенда. Биз билебиз. Енді аңыз адам экени анык. Енді аброймен буюрса ушул концертте биз анын деңгээлине бир аз гана жакындай алсак анда кубанабыз. Көрүүчүлөргө концертибиз жагат деп ишенем. Вактадан болмас. Енді көрермен келген көрермендерге унайт деген деп ойлоймун. Мен өзүм Бибигүл Төлегенова атындагы сынактын лауреаты болуп саналам. Бүгүн тенорлор парадына катышып жатам. Ошол залкар инсанга таазим этип, ошол улуу адамга ушул сахнадан өзүмдүн кайрылуумду жолдогум келет. Аңыз адамга өзүмдүн бир салем жолдойм сахнадан. Менин акем Жеңис Боротай уулу Байнеш. Менин атам Жеңис Боротай уулу Байгеш. Консерваторияда анын колунда окуган, камера классында. Ал 70-80 жылдар эле. Андан улам мен анын искусстводогу небересимин деп айтсам болот. Десем артык айтпаспын. Таң калыштуу, бирок Бибигүл Төлегенованын тагдыры башкача болушу мүмкүн эле. Жаш кыздын талантын байкап калган. Анын укмуштуу үнүн нукка салган адам кыз 18 жашка толгондо аны Алматыга барып, консерваторияга тапшырууга көндүргөн. Ал адам сүргүндө жүргөн жазуучу Галина Серебрикова эле. Ал эми Алматыдагы консерваторияда таланттуу абитуриентти албетте дароо студент катары кабыл алышкан. Бирок ал кыйла эле каршы болгон. Жаш Бибигүл күтүүсүз жерден окууга болгон оюнан кайтып, туулуп өскөн Семипалатинскке барып иштеп, муктаж болуп турган үй бүлөсүнө жардам берүүнү чечкен. Ошол кезде аны Ахмет Жубанов гана Алматыда калууга көндүрө алган. Мына ошентип Бибигүл Төлегенованын жашоосунда олуттуу ролду 2 адам ойноп койгон. Ал дагы алар тууралуу жылуу сөз, ыраазычылык менен гана эскерет. Бардыгы кандай болушу керек болсо, так ошондой болгондугу үчүн.
Элдин менин музыкам, үнүм менен алгачкы таанышуусу 1950-жылы болгон. Ошондо болжол менен 20 жашымда мени радиого жаздырышкан. Радио аркылуу менин добушумду эң алгачкы ирет дал эл уккан. Анан акырындык менен Курмангазы оркестринин жардамы аркылуу кийин жеке концерттерди бере баштадым. Ошентип мен азыркыга чейин иштеп келем. Азыр Кудайга шүгүр, кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегендей 95 жашка да чыктым. Азыр мен даанышман, кадырлуу эне болдум. Батамды берем. Менин балдарым, өзүмдүн атымдагы сынактардын лауреаттары, окуучуларым бүгүн өз программасын тартуулашат. Эndi эч качан бул кишинин каталдыгын көргөн жокпуз. Биз анын жини келгенин эч качан көргөн эмеспиз. Ал бизди мугалим катары эмес, ар дайым мээримин төгүп, урматтап, сыйлап келген улуу, кадырлуу чоң апабыз катары балапандарым деп атачумун. Ал кишиге урматыбыз ар дайым арта бермекчи. Сыйлап өттүк да, ары карай өтөбүз да. Бибигүл Төлегенова ондогон жылдарды мугалимдик кесипке арнаган. Анын жүздөгөн окуучулары бар. Бирок ал өз билимин билим берүү мекемелеринин дубалдарында гана берген эмес. Бибигүл Төлегенова таланттуу жаштар үчүн ачык жана жеткиликтүү болгон. Жаш ырчылар жана музыканттар кеңеш жана бата алуу үчүн дагы келип турушкан. Себеби ал киши жылуу жана мээримдүүлүк менен кабыл алаарын билишкен. Это человек-легенда. Ал легенда адам. Ал өзүнүн насааттарын, кеңештерин карманып, жолун жолдогон вокалисттердин жоон тобун тарбиялап чыккан. Казакстанда улуу муундун, биздин муундун, жаш муундун арасынан анын ар бир көз ирмемин, анын ар бир сөзүн же каалоосун урматтабаган жана баалабаган ырчылар жок экенине ишенем. Каждое ее слово и какие-то пожелания. Жан дүйнөдөн жана чын жүрөктөн аткарылды. Анткени Бибигүл Төлегеновага болгон бүтүндөй сүйүү жана ашыктык чексиз. Келген меймандардын көптөрү ырчынын эбегейсиз эмгегин сыйлагандыгын, анын талантына таазим кыла тургандыгын билдиришкен. Анын баарын сахнадагы кесиптештеринин саны сыяктуу эле көрүүчүлөрдүн саны тастыктап турду. Бүгүнкү концерт өтө тамаша болду. Мен өзүм Бүгүнкү концерт абдан сонун өттү. Бибигүл апаны дароо көрбөгөндүктөн бир аз тынчсыздандым. Келе албай калган го деп ойлодум. Бирок ал акырында чыкканда абдан таасирдүү болду. Чынын айтсам, абдан толкундандым. Кутман курак кезинде ушундай жакшы маанай жана мыкты ден соолук менен ал жагымдуу маанай тартуулап турду. Ал кишинин ырларын угуп, стилин, кулк мүнөзүн көрүп, биз да шыктандык. Ал кишиден үлгү алабыз. көрүп, сол кишиден асир алып, үлгү ұстап. Мен Бибигүл Ахметкызынын 95 жылдык мерейтойуна арналган концертин асыга күтүп, билеттерди издеп, тауып, осы концертке Бибигүл Ахметовнанын 95 жылдыгына арналган концертти чыдамсыздык менен күттүм. Билеттерди издеп, аны таап, ушул концертке атайын келдим. Мен Кызыл Ордодон болом, бирок азыр ушул жерде иштейм. Бүгүнкү концерт мага чоң таасир калтырды. Ыйлап дагы жибердим десем болот. Бибигүл Ахметовна менин курагыма жеткиле, колдон келсе, андан да көп жашагыла деп тилек кылды. Бул кандай сонун бата. Андан артык эч нерсенин кереги жок деп ойлойм. Илгери Бибигүл Ахметовнанын ырларын биздин чоң эне апаларыбыз угушчу. Мен жаштардын өкүлү, жаңы замандын адамы болсом дагы, мен дагы анын ырларын мурда угуп келгем. Ошондуктан анын ырларын башка аткаруучулар, опера артисттери аткарганы мага абдан жакты. Баары жогорку деңгээлде өттү десем болот. Әншілердің, опера артистерінің орындағаны өте қатты ұнады. Өте жоғары деңгейде өтті. Концерт кандай сонун болду. Бибигүл апанын өмүрү узун болсун. Билимин жаштарга жеткирсин. Бактылуу болуп, ден соолугу бекем болсун. Анын 100 жылдык юбилейинде жолугабыз деп ишенем. Кездесейик. Кеш өте асирлүү болду, керемет болду. Бәріне Кече абдан таасирдүү, укмуштуу болду. Биз бала кезибизден бери уккан ырлар жаңырып жатканда, сахнада бийлерди көрсөтүшкөндө чындап эле абдан таасирлендик. Абдан сонун болду. Абдан күчтүү эмоцияларды алдык. Көңүлүбүз көтөрүлүп, абдан жакшы таасир ала алдык. Чындап эле. Өмүрү узун болсун. Ал эми биз болсо анын өнөрүнөн, эмгегинен рахат алып, андан тажабай күбө болуп жүрө берели. куәгер болуп жүрө берейик. Бибигүл апамыз жер жүзүндөгү болболдун эң сулуу болболу деп баарыбыз санайбыз. Бул казак элимиздин Бибигүл апаны баарыбыз жер жүзүндөгү эң сулуу булбул деп эсептейбиз. Ал биздин элибиздин сыймыгы. Анткени ал башкалардан бөтөнчөлөнүп, бүт дүйнөгө казак элинин үнүн, Казакстан элинин өнөрүн көрсөтө алды. казактын табигатын, казактын Бүгүн өзүнүн 95 жаш курагында ал кайрадан алдыбызга чыгып, жакшы сөздөрдү айтып, бакыт таалай, бакубат жашоо каалап кетти. Ошонусу үчүн да ага ыраазычылыгыбызды билдиребиз. барымызга тилек берип,
кандай бакыт биледі халкы. Бүгүнкү кече укмуштуудай өттү деп эсептейбиз. Жана ушундай күндү башыбыздан өткөргөнүбүз үчүн бактылуубуз. Чоң рахмат. Бибигүл апа 100 жылдан ашык жашасын. Көптөн көп рахмет. Бибигүл апамызга 100 ашасын.